Салам достор, менин каналыма кош келипсиз. Бүгүн сиздер менен өзгөчө даамдуу, корждору аябай жумшак болуп бышкан жана көктөгөндө сынбай, кремди өзүнө тез сиңирүүчү жана жайылбай бышыруучу мидок тортунун рецепти менен бөлүшмөкчүмүн. Эң биринчи бизге сары май жана балды чуңкур идишибизге салып алып, орточо отто эригенче тынбай аралаштырып отурабыз. Сары май эригенден кийин соданы салып, жакшылап аралаштырып отурабыз. Мына ушундай көлөмү көбөйүп, ушундай болуп көбүрүп чыгат. Ошол убакта дагы колубузду албай, жакшылап аралаштырып отурушубуз керек. Мына ушундай түсү сары цветке киргенде биз оттон алабыз жана 4 жумурткага шекерди кошуп, жакшылап көлөмү көбөйгөнчө миксерлеп алабыз. Миксерлеп алгандан кийин муздаган биздин май менен балыбызды кошуп алабыз. Кичине муздатып алыңыздар, себеби ысык кошуп жиберсек, анда жумуртка бышып кетиши мүмкүн. Ошол себептен бир аз муздатып алып кошуп алабыз жана өлчөп алган унду дагы бөлүп кошуп чыгабыз. Анткени баарын бир кошуп жиберсек, анда корждорубуз жакшы көтөрүлбөй бышышы мүмкүн. Ошол себептен бөлүп унду кошуп миксерлеп алабыз. Бизде мына ушундай масса келип чыгат. Караңыздар, өтө суюк эмес жана коюу эмес, орточо суюктукта ушундай масса келип чыгышы керек. Эми формабызды өзүбүз каалаган диаметрге коюп алабыз. Менде 22 диаметр жана пергамент бумаганын үстүнө ичине массабызды салып, ушундай кылып кашыктын жардамы менен жайып алабыз. Духовканы алдын ала кызытып алышыбыз керек болот жана бир 2-3 минутада ушундай болуп аябай сонун болуп бышып чыгат, кызарып. Мынакей кайрыганыбызда ушундай сынбай, аябай жумшак болгон корждор даяр болду. Бардык корждор бирдей көлөмдө болуш үчүн биз форманын жардамы менен чекелерин ушундай кылып кесип алабыз. Эми бизде кремди даярдайбыз. Кремге мен 20% сметананы пайдаландым. Алдын ала ушундай марлеге салып, бир күнгө коюп койдум. Сөзсүз түрдө илип коюшуңуздар керек. Ошол убакта сметананын ичиндеги сулар баары чыгып кетет дагы, ушундай коюу масса калат. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, аябай коюу, суусунун баары чыгарып салынган. Жана 250 грамм сливкини кошобуз жана сахарный пудраны кошуп, баардыгын миксерлеп алабыз. Сиздер өзүңүздөр каалаган кремди пайдалансаңыздар болот. Жон гана сметананын өзүн дагы пайдалана берсеңиз болот, же болбосо сливкиден сгущенканы пайдалансаңыз болот. Мына ушундай аябай сонун
крем келип чыкты. Даам аябай мага жакты. Эми коржубузду жыйнап баштайбыз. Биринчи коржду салдым жана 2-3 кашыктан кремдерибизди салып, баарын ушундай кылып ар бир корждун бетине сүйкөп чыгабыз. Мен акыркы коржду салып жана кремди сүйкөп жатамын. Кремди сүйкөп алгандан кийин 2-3 саатка холодильникке салып коесуздар. Мен болсо кечинде торту жыйнадым жана таң атканда формадан бошотуп жатамын. Биринчи ушундай чекелериндеги кремдерин формага жабышып калган үчүн бычак менен бири-биринен ажыратып аламын. Жана менде ашып калган крем бар эле. Ошол крем менен дагы чекелерине сүйкөп тортту тегиздеп чыгамын. Торту тегиздеп алгандан кийин чекелеринен кыркып алынган кыркындыларды ушундай кылып майдалап алып, торттун чекесине сүйкөп чыгабыз. Бетин какаонун жардамы менен коздоп аламын. Сиздер өзүңүздөргө жаккандай кылып, өзүңүздөрдүн фантазияңыздарга жараша коздосоңуздар болот. Мына ушул менен биздин аябай даамдуу, жумшак болгон мидагы тортубуз даяр болду. Баарыңыздарга бышырууну сунуштаймын. Эч качан өкүнбөйсүздөр бул торту бышырсаңыздар. Корждоруна кремди тез сиңүүчү аябай даамдуу торт болду. Менин каналым сиздерге жакса, сөзсүз түрдө катталып, лайк басып, жана ой пикир калтырууну унутпаңыздар. Дагы жаңы рецепттерге көрүшкөнчө.